Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинг выходить. Не дай бог кто-нибудь будет нарушать. Не дай бог кто-нибудь будет нарушать. Имейте, ребята, передайте все. Мақұл бу? Азыр машинаңар арыстап атат да. Ертең өзгөргөтөбүз. Эгерде силер мыйзамсыз нерселердин бардыгын бизге ашыра турган болсоңор. Үйүндө токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгү бар бардыгын машинасын, бирок алар сиз айткандай такси кызматын күнүмдүк оокатын кылышат да. Күнүмдүк оокат болбойт. Силер күнүмдүк оокат деп туруп, канча адамдын өмүрүн алып атасыңар. Күнүмдүк оокат болбойт. Таксиге уруксат бербейм. Урматтуу достор, дагы бир жолу сурооңорго общий эле жооп берип атам. Азыр кимде ким такси кылса, кимде ким кредити бар болсо, эми баарыңарды Аллахым өзү багат, Аллахым өзү кылат дегендей. Кимде ким бүгүн чыкса, кимде ким провокация кылса, кимде ким бүт баарын айтты, ош тараптан ызы чыгып атышат деп, ошонун баары жана жол жаап Ташиевке чыгабыз, амай президентибизге чыгабыз дегендин баарын жоопко ГКНБ өзү тартат экен. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин ошол мыйзамга баш ийип, үйүңүздөрдө отуруңуздар, машинаны такыр чыгарбаңыздар. Эми ким машинаны чыгарса, машинаны айдап жүргөн адамга дагы неме тартылат экен, жоопко тартылат экен. Анан жанагындай жол жабалы, митинг кылабыз, тимдей кылабыз, мындай кылабыз деген адамдар болсо, ошонун баарына иш козголот, камалат деп сразу бизге айтып берди. Ошол себептен чыкпаганга аракет кылгыла буйруса, бирок жаңы жылдын астында эмдиги жылкыга жакшы маанай менен кирет экенбиз. Себеби биз уже үмүтүбүздү үзүп баштаганбыз да, жарым жылда чечилеби же 1 жылда чечилеби деп, Кудай буйруса биздин аракетибиз менен ошол Камчыбек Кыдыршаевичке да терең ыраазычылык билдиребиз. Анан 10 отделдин жана милиция байкелерге, Шумкар байкеге, Аскат байкеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ГКМ кызматкери Бексултан байкебизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол байкелерибиз кандай законуна барыш керек, кандай кылсак биз ушул жерге келип өз оюбузду прям Камчыбек Кыдыршаевичке айта алабыз. Ошонун баарын үйрөткөн ошо байкелерибизге терең ыраазычылык, жогорку кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык. Кудай буйруса жаңы жылда 2025-те Кудай буйруса ошол жылы өзүбүздүн мыйзамдуу машинабызды айдап калат экенбиз. Ошондуктан баарыбыз мыйзамдуу жолунда, мыйзамды сактайлы. Анан эртең күрсүгүнү машинам чыгып калды, машинам рейдке попал болуп калды деп ыйлабагыла. Мына биз эскертип айтып атабыз. Рейд күчөйт. Бүгүн эртең бүт жолго чыккан машиналарды подряд киргизет. Ошол себептен токтоткула машинаңарды. Бүгүндөн калбай, азырдан калбай чыкпагыла болду көчөгө. Все, рахмат. Башталдыбы? Ассаламу алейкум, урматтуу Армения Абхаз айдаган айдоочулар. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз могу 3 байкебиз менен ак үйгө келдик, жаңы ак үйүбүзгө. Анан бул жактан Камчыбек Кыдыршаевич менен, анан баардык унаа кызматкерлери менен, МВД кызматкерлери менен сүйлөшүп өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтып чыктык. Эми туугандар, азыр неме болот экен? Биринчиден рейд эми катуу болот экен. Машинаңарды үйгө койгула, машинаңарды айдабагыла. Штрафстоянкадагылар штрафстоянкада жатат. Машинасы өздөрүндө болгондор үйүңөрдө турсун машина. Рейд күчөлөт экен. Бирок бул проблемабызды ушул жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин Кудай буйруса Камчыбек Кыдыршаевич өз оозу менен айтты. Кудай буйруса Камчыбек Кыдыршаевич чечип беребиз деди. Мындай этап менен чечилет экен. Биринчиден жана документи оңой, Арменияда учетто баарлар биринчиден чечилет. Анан этап менен чечилет. Экинчиден состояниясы жакшы машиналар чечилет. Андан ошентип баарына жетет экенбиз. Ошондой армян айдаган туугандар, баарыңыздарды дагы бир жолу суранып кетебиз. Машинаңыздарды айдабастан бир аз убакыт күтө туруңуздар, айдабастан. Азыр айтып өткөндөй эле рейд катуулайт буйруса. Бирок ушул жылдын аягына чейин бир жагына чечип берилет Кудай буйруса деп ошол убада менен чыктык. Айдан апасы айдаган туугандар, азыр
жыйынга катышып чыктык. Камшыбек Кыршаевич өзү лично келип катышты. Бул жакта айтылып атат, биз моюнга алышыбыз керек. Автоунааларыбыз Кыргызстанда толук мыйзамсыз. Мыйзамдуу алып келген машиналар. Силер машиналарды азыркы учурда Камшыбек Кыршаевич өзү айтты, өзү сунуш киргизди, рейдти күчөткүлө. Мыйзамсыз машиналар биздин өлкөбүздө жүрбөсүн деп. Ошонун себебинен ким өзүнүн машинасын мыйзамсыз деп эсептесе же билсе, машинасын бүгүндөн баштап эшикке айдап чыкпасын. Бул маселени Камшыбек Кыршаевич өзү тапшырыкты баарына тапшырма берип, ушу жылдын аягына чейин чечилет экенин убада да кылды. Ошонун себебинен машинаңыздарды айдап чыкпаңыздар, чечилгенче. Урматтуу туугандар, мен кече айтып өткөндөй эле бул документ алуу даже өзүңөрдүн балаңар төрөлгөндө документ алуу ушундай кыйын нерсе экен. Документ алуу деген оңой нерсе эмес. Кудай буйруса, бизди мыйзамдуу түрдө кылып беребиз деди. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин ошол мыйзамга баш ийип, үйүңүздөрдө отуруңуздар, машинаны такыр чыгарбаңыздар. Эми ким машинаны чыгарса, машинаны айдап жүргөн адамга дагы неме тартылат экен, жоопко тартылат экен. Анан жанагындай жол жабалы, үчүн кылабыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деген адамдар болсо, ошонун баарына иш козголот, камалат деп сразу бизге айтып берди. Ошол себептен чыкпаганга аракет кылгыла. Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинги выходить. Не дай бог, кто-нибудь будет нарушать. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга Армения, Абхазиядан мыйзамсыз кирген автоунааларга байланыштуу жыйын өткөрүп, буга чейин соц тармактарда кайрылуу жасап жаткан айдоочулардын өкүлдөрүн кабыл алды. Белгилүү болгондой, учурда өлкөгө чет жактан мыйзамсыз кирген автоунаалар Ички иштер министрлиги тарабынан аныкталып, жапырт автоунаа токтотуучу жайларга токтотулуп, пайдаланууга тыюу салынууда. Буга нааразы болгон айдоочулар бийликтен маселени чечип берүүнү өтүнүшкөн эле. Азыркы учурда бул машиналарды таможня органдары токтотуп, убактылуу токтотуучу жайларга киргизип жатышат. Анан таможня органдарынан бизге койгон айыптар бул машиналардын чет өлкөдө регистрациясы жок жана бажы төлөмдөрсүз Кыргыз аймагына киргендер. Жөнөкөй жарандар алып кирген эмес бул машиналарды биринчиден. Так, ким алып кирген? Буну кандайдыр бир топтор атайын киргизген деп ойлойбуз биздин оюбуз боюнча. Бул азыркы биз айдап жүргөн машиналарда уже биз 3-чү, 4-чү, 5-чи хозяин болуп саналып атабыз. Учурда Кыргызстанда мыйзамсыз ташылып келген дээрлик 15 миңдей автоунаа бар экени айтылды. Алардын 90% оң рулдуу унаалар. Мындан улам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2015-жылы кабыл алынган мыйзамды эске салып, оң рулдуу унааларга тыюу салынганын айтты. Мыйзамга каршы келген кырдаалга жол берилбеши керектигин белгилеп, анын негизинде айдоочулардын мыйзамсыз аракетин катуу сынга алып эскертүү берди. Мыйзамдын алдында силер өзүңөр жооп бериш керек. Тетирисинчи. Силер жооп беришиңер керек. Ана азыр бизди мыйзамды бузуп алып киресиңер. Ар түрдүү бөлчөктөр менен. Машина менен алып кирген эмессиңер. Сиз так айтышыңыз керек. Бөлчөк менен алып киргенсиңер. Алып кирип алып туруп бул жерде аны собирать эткенсиңер. Машиналарга документтер жок. Бил таможник мыйзамдарды бузгансыңар. Так. Мына бизде регистрационный мыйзамдарды бузгансыңар. Баарын буздуңар. Анан эми ошолорду алып кирип алып туруп, эми бизге ушуну регистрация кылып бергиле, кылып бербесеңер биз чатак чыгарабыз деп дагы бизди коркутасыңар. Армения жана Абхазиядан Кыргызстанга келген унаалардын көпчүлүгү запастык бөлүк катары алынып келинип, кийин кураштырылган. Мындай унаалар мыйзамсыз жана жол кырсыктарына кептеп, адам өмүрүнө коркунуч жараткан фактылар бар. Негизинен ошол мыйзамсыз кирген машиналердин жолдо жүрүүсүнүн негизинде мамлекетибизде жол кырсыктары көп болуп атат. Ошол жол кырсыктарынын көбөйгөнүн негизинен өзүңүздөр жакшы билесиздер, адамдардын өмүрүнө көптөгөн зыяндар келип атат. Ден соолуктарына зыяндар келип атат. Авария болуп канчалаган адамдарыбыз мына инвалид болуп калып атат. Канчалаган адамдарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кетип атат. Ушунун баардыгы ошол мыйзамсыз алып кирген машиналардын негизинде болуп атат. Андан сырткары мамлекетибизде болуп аткан бүгүнкү күндөгү жол кырсыктарынын 3/2 оң рулдуу машиналардын кесепетинен болуп атат. Тетик катары кирип бул жерде куралган автоунаалардын техникалык мындай состояниясы мындай толук кандуу жүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок да кээ бирлерде. Ал үчүн алып барып ал автоунааларды диагноз центрлерин текшерип ушул жерге айдап жүрүүгө мүмкүн деген гана тайына чыкканда айтсак болот да.
Ошол себептен бир топ деген азыркы биздин жарандардын деген жол эрежелерин бузуп, каршы тилкеге чыгып, жол эрежелерин ошол бузган негизинен кырсыктар болуп жатат да. Ошол алдын алуу максатында биздин жарандардын өмүрлөрүн сактап калуу негизинде биз рейдтик иштерди жүргүзүп жатабыз. Жыйындын жүрүшүндө тийиштүү делген мамлекеттик органдар тарабынан бир нече сунуштар берилди. Ошондой эле коңшу өлкөлөрдө колдонулган чараларды мисал келтирүү аркылуу маселени чечүү мүмкүнчүлүгү бар деген пикирлер ортого салынды. Казакстан өлкөсүндө ушундай эме кылышкан, баягы учеттон чыгып, 2024 жыл январь айына УНАПС боюнча берилген отчетунда 304 000 машина регистрация болуп тур Казакстан өлкөсүндө. Булардын арасында 54 000 праворульный конструктор болду. Казакстандын МУНАПСын айтып коеюн. Алар эмне кылып МУНАПС кылды? Алар мындай болгон экен, жарыялаган документтерди тапшырыш керек, бирок Армениядан барып туруп, учеттон каттоодон чыгып келиш керек да. Чыгып келип туруп, бажы төлөмдөрдү төлөп туруп, андан тышкары 40 000 теңге, 200 000 теңге төлөп бюджетке. Анан кийин 200 000 теңгеси канча болот? Биздин баарына 40 000 сом теңге келген. Анан ошондо болгон, азыркы маалда мына биз изилдеп көрдүк. Бирөөсү да барып туруп, Армениядан чыгып келе албайт. Да, хорошо, түшүндүк. Анан кийин Абхазияныкы болсо, Абхазиянын мамлекетин Казакстандагы не признает, андан такыр. Абхазия деген мамлекет жок өзү. Жок, юридика. андан биз дагы признавать ете албай жатабыз. Бажы кызматы учурда оңрулдуу унаалар өлкөгө киргизилбей жатканын кепилдик менен билдирди. Ал эми өлкө аймагында оңрулдуу мыйзамсыз унаалардын айрымдары бөлүктөргө бөлүнүп, запастык тетик катары кирсе, айрымдары Кыргызстандын мамлекеттик автоунаа номерлерин чаптоо менен Кыргызстан Казакстан чек арасы аркылуу кирип кеткен учурлар бар. Ал эми Кыргызстан ЯЭПке мүчө болгондуктан бажы кызматы 2015 жылдан тарта көзөмөл жүргүзбөйт. Дагы бир маалыматтар азыр бизге Армения тарап жооп берип атат. Арменияда бажы төлөмдөр да төлөнгөн эмес. Бажы баягы процедураларын өткөн эмес. Ал эмнени билдирет? Ал билдирет баягы ЕЭПтин аймагына булар кандайдыр башка жолдор менен кирген, мыйзамсыз жолдор менен кирген болуп атат да. Кошумча айтып кетсем, биз МВД менен плановый мероприятие кылып атабыз мына жылы. Ошонун плановый мероприятиянын негизинде 318 автоунаа азыр кармалып штрафстоянкаларда турат. Анын ичинде баягы бажы склады временного хранения деп коебуз, ал жерде дагы 318 унаанын 80% оңрулдуу болуп чыгып атат. 90%дан ашыгы армян. Абхаз да бар, Беларусь да бар, башка өлкөлөрдө. Ошол эле Россиядан келген машиналар дагы ошондой болуп чыгып атат азыр. Аларды да карайбыз. Мыйзамсыз болупчу. Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча жооптуу кызматтарды катуу көзөмөлгө алууну, мындан ары бир дагы оңрулдуу жана мыйзамсыз унаалардын киришине жол берилбеши керектигин эскертти. Андан тышкары улам кайрылуу жасап, мамлекеттен легалдаштыруу талабын коюп жаткан мыйзамсыз автоунаалардын ээлерине ар кандай митингдерди уюштуруудан алыс болууга чакырды. Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинг выходить. Не дай бог, кто-нибудь будет нарушать. Имейте, ребята, передайте все. Макулбу? Азыр машинаңарды арыстап атат да, эртең өзгөргө өтөбүз. Эгерде силер мыйзамсыз нерселердин бардыгын бизге ачыра турган болсоңор. Үйүндө токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгү бар, бардыгын машинасын, бирок алар сиз айткандай такси кызматынын күнүмдүк оокатын кылышат да. Күнүмдүк оокат болбойт. Силер күнүмдүк оокат деп туруп, канча адамдын өмүрүн алып атасыңар. Күнүмдүк оокат болбойт, таксиге уруксат бербейбиз. Ал адамдарды ошол мыйзамсыз алып келген машиналарды такси кылмак тургай, өзүңөр мингенге уруксат бербейбиз. Мыйзамсыз унааларды легалдаштыруунун биринчи этабында документи такталган унааларды, экинчи этап менен техникалык абалы тийиштүү талаптарга жооп берген унааларды каттоо мүмкүн экени да болжолдуу түрдө айтылды. Тата алдашкан бул жагдайды жөнгө салуу кыйынчылык жаратарын эске алуу менен тийиштүү тараптарга ушул айдын соңуна чейин чечим чыгаруу тапшырмасы берилди. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.